Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Men sizge suroğumu bergen sebebim bu turmuşuma байланыштуу болуп кетет да. Men bu экинчи жолдошум болчу, анан кийин ата-энем каалап кийген эмес, мен өзүм жакшы көрүп кийген элем да. Анан өзүм намаз окуйм. Анан ошо жолдошум кичине катуураак чыгып калды. Анын баарына көз жумуп эле баягы ажырашкан туура эмес деп эле чыдап жашап келдим. Анан көп колу тиет. Анан ошо намаз окуп атсам дагы такыр сыйлабайт да. Анан акыркы күндөрү эмне кыларын билбей ошо 4 күнүмө келгем. Анан ата-энем болсо жашабаа деп жатат. Өзүм болсо жолдошумду жакшы көрөм. Анан ошо кандай кылсам деп ошо азыр аябай муктаж болуп жаткан убагым болчу. Ал урганда мындай бир өмүрүңө коркунуч келе турган бу же жөн эле какус кылып ошондо эле сүйүп турасыңбы? Мен ошо негизи бул экинчи турмушум болгон себебинен баардыгын көтөрүп жашайм деп үмүттөнүп жашап келгем да, ошо мени сыйлап кетер бекен деп ажырашуу уят деп. Ал мурда үйлөнгөн эмес беле? Ошо 2 жолу үйлөнүп ажырашыптыр да. Болуптур да, теңме тең даже аштырбай сенден ал. 2 жолу эме ажырашып, анан кийин мени алыпты. Мен болсо намаз окуйм деп өзүм эме кылып, ниет кылып жүрчүмүн. Анан ал болсо ошо намаз окуйм деген ойдо алган эле да. Анан өзүн эчтеке көрүнбөйт, эч кимди тоготпогон адам экен, мен анын эч нерсесин билбей эле тийип алгам да. Анан дагы деле жакшы көрүп жүрөсүңбү? Анан дагы деле ошо жакшы көрүп унута албай, кыйналып эметип. Балдарың барбы мындан? Биринчиден балам бар 10 жашта. Мынданчы? Мындан бала болгон жокмун. Эми муну күйөөң менен сүйлөшпөгөндөн кийин мен биле албайм да бир тууганым. Кабыргаң менен кеңеш. Сен намаз окусаң, истихара деген намаз бар. 2 рекат окуп нафил намаз. Анан сура Кудайдан, о Кудай Таала, мына ушул жанагыдай бир жоонмуштум эрим менен жашаган болсом, ошол мага дүнүйөм акыретиме жакшы болсо, ошону мага насип эт. Эгерде ушу менен жашасам, мага жакшы эмес болсо дүнүйө акыретиме, анда мага насип этпе, алыс кыл. О Кудай Таалам, жакшылыгың кайсыл жерде болсо, ошол жерди мага көрсөт деп дуа кылсаң, иншалла Кудай Таалам сага иншалла жакшылыгын берет. Анан эми урматтуу бир туугандар, ушундай маселеде көбүнчө адамдар чала ойлоп калат. Ошондуктан күйөөгө тиерде кыргыздын бир одоно макалы бар. Катын эрге бир эрге тиерде, бир жерге сиерде көзү карайлап калат деген. Эми одоно сөз болгон менен чындыгы туура, жанагы турмушка чыгып атканда ошол жигиттерди мындай бир жакшы айырмалап билбегендиги үчүн аялдар кээде туура эмес жакка дагы кетип калгандар. Ошондуктан колдон келишинче атасын агасын айтып, мына ошол адамды баалап көргөндөн кийин, андан кийин гана беркинде турмушка чыга турган болсоңор ушундай бир жаман нерсе болбойт. Анткени ошол эркектин жаман жакшы экендигин эркектер аялдарга караганда албетте көбүрөөк билет. Бул ушул калган бир туугандарга, карындаштарга сабак болсун деген мааниде айтып турам, урматтуу бир туугандар. Анан дагы бир маселе, мына ушундай болуп, мындай бир арабөк жолго келип калып, оңго барсаң атың өлө, солго барсаң өзүң өлөсүн деген учурда истихара, Кудайдан ошол иштин жакшылыгын суроо, Кудайдан кеңеш сурап, багыт суроо деген намазды окуу керек. Намаз, нафил намаз 2 рекат болот дагы, этегинде дуасы бар араб тилинде. Эми аны билбегендер кыргызча эседе болот, бирок пайгамбарыбыз арабча текст менен айтканы жакшыраак экендигин маани берип, ошону сахабаларга Куран аяттарын жаттагандай эле жаттаткан, урматтуу бир тууганым. Аллахумма инни астахирука би илмика ва астахдирука би кудратик ва асалука мин фазликал азим деп башталган дуаны эгер жаттап алсаңыз жакшы болот. Эгерде сиздер Насат медианы карап турсаңыздар, биз балким эртеңден баштап ошол истихаранын дуасын чыгарганга аракет кылабыз. Ошону иншалла сиздер дагы кулак салып карап туруңуздар, дагы кайсы бир иш болуп калса ошону окуңуздар. Андан кийин ошол ишти мындай бир ошол турмушту ишти уланта бере турган болсоңуз, ошого жүрөгүңүз тартып, балким түшүңүзгө бир жакшы түш кирип калат. Эгерде ошол нерсе жаманыраак боло турган болсо, анда Кудай Таалам сизге ошону ыраа көрбөгөн болсо, анда ошондон көңүлүңүз алыстап, көңүлүңүз муздап, ошол нерседен качкыңыз келип калат. Мына ошентип биле сөзсүз түрдө түш кирүүсү шарт эмес, урматтуу бир тууганым. Кудай Таалам сизге жакшылык берсин, тилектериңиздин баарын кабыл кылсын. Ошол күйөөңүз менен жашаган жашооңуз сизге жакшылык боло турган дүйнө акыретиңизге Кудайым насип кылсын. Эгерде жамандык боло турган болсо, Кудай Таалам андан алыс кылып, жакшылык бар жерин сизге насип кылган болсун. Амин.